Assalamu алейкум, жалпы Ылдам Хабар каналының каттаушылары, жалпы биздин кыргызстандык мекендештер, кандайсыздар туугандар? Биз мына ушинтип Дубай шаарындабыз. Дубай шаарынын туугандар бүгүн Мархаба шаарындагы эң чоң аукциондордун бири Аль-Хария аукционунун бириндебиз туугандар. Жүрүңүздөр, мына ушул жакта мына көрүп турганыңыздардай ылдыйда машиналардын түрү көп. Бүгүн ушул жерде сиздерге Carfax жеңил, жылы 2018ден жогору унааларды тартып көрсөтөбүз. Эгер ала тургандар болсо, биздин WhatsApp номерларга байланышасыздар туугандар. Instagram баракчабыздагы жарыялап кетебиз туугандар. Жүрүңүздөр. Бул жакта жакшы унаалар бар экен. Азыр жеңил Carfax менен жакшы унааларды бир катар көрсөтүп чыгабыз. Лайктан басып туугандар. Уна алам дегендер бизге байланышсаңыздар, ушул унаалардын бирин көрүп, депозит которсоңуздар, бүгүнкү аукциондо ойноп беребиз. Унаалар мына ушул жерге чыгып ойнотулат туугандар. Сиздер менен онлайн түрдө сүйлөшүп ойнотобуз да. Готовый вариант 67.000 дирхамдан башталат экен. 2022-25 кыймылдат ишин көлөмүндө туугандар. Азыр бирөө тартат, сосолбайлы. Примерно баасын чыгарайын мунун. Так. 67.000 дирхам туугандар болду. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга бир күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. $18.000 башталат стартовый цена. 2022 жаңы туугандар. Готовый вариант. Була турган эч жок, только минестер, кетесиздер деген да. Мордалардагы жайында туугандар. Значит, 75 десем болот. Салондорго келиңиздер мына. Салондорго келсеңиздер, кожный салондордо комплектация жакшы экен. Люк, сиденьялар, плавающий сиденье, мультируль, 40.000 миль жүргөн туугандар. Кимге ушул унаа кызык болсо, бизге жазыңыздар. XS комплектация туугандар. Максимальный комплектация болуп эсептелет билесиздер. Салондордагы жакшы кейп. Так. Кийинки унааны улантабыз туугандар. Мына бул бизде жок унаалардын бири эмне деген унаа экен? Линкольн дейт. Вандализм болгон туугандар. Вандализм дегенде бул урдалган машина Америкада. Мына эшиги мына жерден ачылат экен туугандар. Эшиги жабылбай калыптыр эгер. Бунун стартовый цена мына көрүңүздөрбү? Атылган бул жерге ок кирген. Урдап катышкан да. Кожный салондордун көрсөтүп коюңуздар туугандар. 2018 экен. 18.500 дирхам бөлөбүз 3.65 $5.000 башталат экен туугандар бунун ценасы. Алды баягы Rolls-Royce Phantomдор окшоп кетет, көрдүңүздөрбү? Бир карасаңыздар. Бул дагы жакшы машина туугандар, ушул кызык болсо. Примерно бир жетилерге алса болот туугандар, 6,5-7ге да. Утса болот. Кыргызстанга барышы менен примерно колуңуздарга 12.000ге туруп калат. Кийинки унаа бунун канча жылы жок го. Так, бул эски экен. Кирбейт туугандар. Бул жакка өтсөңүздөр Malibu бар экен. Анал чак бар экен. 2020 экен туугандар. Kia Optima түштүр. Бул да вандализм туугандар. Капотко ооп аткан. Сырт кабалы бул жактары жакшы, бул жагына да ооп аткан. Мына эшигин да тешип аткан. Бул эшигин тешип аткан туугандар. Бир дана дискасы болсо керек. Арканкы лобою сынган. Стартовый цена 3.500 дирхам. Бул өтө аздан башталат. Бүгүн полный булар Green Line менен чыгат. Green Line дегенде туугандар жашыл менен чыкканда өзүнүн баасына кичине чыкканда эле уже өтүп алганга мүмкүнчүлүк болот да. Бөлөбүз 3.65 $958 башталды стартовый цена. Бирок буну 958 утпайсыздар туугандар. Примерно буну $4,500 же $5,000
утсаңыздар болот. Же 5,5 миң долларга утасыздар да. Клиенттер, конкуренттер көтөрүп, бааны көтөрүп, анан өзүнүн баасы чыкканда анан берет тугандар. Вандализм тугандар. Бунун ар бир эшигине эле чоок кирип чыккан экен. 2020 Kia Optima. Өтө жакшы. Жакшы деп эменби? Кыйла. Assalamu алейкум. Салондор жабык экен тугандар. Улантабыз кийинки. Так. Малибунун жылы канча болду экен? Жылын жазып атыптыр. Жок экен, улантып беребиз. Булар да бир 5 миң долларга алса болот. 5 миң, 4 миң долларга алса болот. Кыргызстанга барыш менен под ключ. Бир 10го туруп калат да. Улантабыз. Hyundai Tucson 2019 экен тугандар, 17.500 дирхамдан башталып атат стартовый цена. 17.500. Так. 3,65. 4.794 доллардан стартовый цена алат. Примерно тугандар буну. Канча болсо карфаксынан болгон экен. Бампер аласыздар, фараны аласыздар, тугандар, крылону алмаштырасыздар. Болду. Дөңгөлөгү болсо керек. Дөңгөлөктөр берет бул жакта. Капотуна мотор тарабын көрүп коюңуздар бир. Кызыккандар. Ушунда ойно десеңиздер ойноп көрөм. Airbag рульдан аткан тугандар. Шторкалардан атпаптыр. Калган жерлери рульдан эле атып турайбы. Нормальный бир химический керек экен тугандар. Бул баягы суда калып кеткенден кийин буну албай эле коюш керек. Иш чыга берет. Суда калып кетиптир тугандар. Көрдүңүздөрбү? Так, кийинкинан көрсөтөбүз. Буну сиздерге совет этпейм. Так, Kia Sportage 2017 экен. Бул дагы кирбейт бизге. Так. Авалон кирбейт. Мына бул Nissan'ды көрүңүздөр тугандар. Nissan не болду? Ford экен, Kia Forte экен 2019. Бул да кирет тугандар. Kia Forte. Трапичный салондордун механический сиденья кожаный салондордо тугандар, ушундагы көрсөңүздөр болот. 4500 дирхамдан башталат экен бул. 4500 дирхам. Так. 1232 доллардан башталат экен тугандар, долларга. Примерно муну 5,5-6ларга утса болот тугандар. Же 5,5га же 5ке утуп алышыңыздар. Көтөрүпчү. Машинанын эмне кыла турган иши деле жок экен, ошо сыртына косметика иштери. Бул жактары дагы целый, готовый вариант десем болот. Дискалары да таза. Суда калбаптырбы дейм. Жок, жакшы экен бул. Ушунда көрүңүздөр. Бул жактан дагы жакшы машиналардан көрсөтөлү. Kia Sportage бул дагы кирбейт тугандар, тилекке каршычы. Mazda SX5 дейт го. Mazda деген уна экен, тугандар, жол тандабыз. Бунда Carfax Store экен. Көрсөтпөй эле коелу. Тугандар, Kia K5 бар экен, 2021-жылкы. Carfax алына болуптур, моторго жетпептир, радиатор кичине жылыптыр, тартырып түзөп койсо болот. Моторун көрүңүздөр. Не бул жыгач-пыгач түшкөн окшойт, же кесип кеткенби? Carfax 7500 дирхам болуптур, примерно муну 10дорго 11лерге утса болот тугандар. Аркасынан дагы бул жагынан дагы кичине удар болгон. Бирок Кореяга караганда арзан түшөт да, кыйла 5-6 миң доллар. Ошосунан Дубайдын машиналары пайдаланылат. Жапжаң иштетилбептир тугандар. Алып салып ийинби, кимге керек? Задний видтери жайында, дөңгөлөктөрү да. Салондору трапичный салондордо экен. 1.6 болот тугандар, билесиз, 1.6 турбо да болот, 1.6 болот, 2 болот объемдору. 2021 76 миң миль жүргөн да болгон. Салонду көрсөт. Өтө сон. Кийинки уна тугандар, Range Rover 2018 Velar экен. 58.500 дирхамдан башталат. Бул 58.500 дирхам
Arkasının kişine türtüptür. Bu жағын көрсеңіздер болады. 58.500 16.000 доллардан башталат екен старт версияны. Комплект бампер алыш керек, фараларды алмаштырыш керек. Мыналарын багажда bir жаратып коюш керек. Жакшы. Эшиги кандай болуп ачылат? Эшигин култап койгон окшойт. Мен ача албай атам ғой. Эшигин култан экен туугандар. Ушундагы кааласаңыздар ойноп беребиз. Бир примерно 16-17лерге, 18лерге утса болот. Range Rover азыр көпчүлүк ушуналардан көп алып атышат негизи. Кийинки мына туугандар мына Tesla туугандар, Elon Musk акамын машиналары 2023 Model 3 деген 58.500 бул дагы 16.000 доллардан башталат экен. Старт версияны мындагы бир 20лардын тегеректеринде утса болот. 20.000 плюс. Болгон Carfax эмнеден салон жаап койтур. Ага бою сынган. Carfax аркалары жакшы экен, аркаларына бампер алыш керек экен. Капотту тарттырып жасаш керек, же болбосо салдырыш керек болсо. Жабы экен да бул. Жабы экен аны. Лантаус. Булар 2016 экен булар Range бул кетпейт. Toyota Tacoma дейт. 2022 экен. Пикап туугандар, пикап. Пикап и корнура. Значит, кана Дубайдын портери десем болот. Toyota пикап. Старт версияны 28.500 дирхамдан башталат экен. Жабык. Carfax мыналарын тартыш керек экен. Чыгарып, бул жактары кеңири туугандар, лабонукна чоң. Кыйлалеч. Кыйла ишти бажарат. 28.500'dü. 7.808 доллардан башталат экен. Долларга. Примерно bir 10'дун тегерегинде утса болсо керек. 11'дин да ашпаса. Carfax жакшы бирок. Эмне кылса ушунда көрүңүздөр. Аркага эле бурулсаңыздар туугандар, Toyota Corolla Carfax 2021 экен, 22.500 дирхамдан башталат экен. Мына эчкенде 6.500 доллар десем болот. Старт версияны Carfax'ın arka tarafından болгон крыло алыш керек туугандар, көрүп коюңуздар мына. Крыло алыш керек. Бампер өз жарайт, лобой алыш керек болду. Дөңгөлөгү берет туугандар. Ходовой части бир каратып коюш керек. Айырбактар, шторкалардан аткан, бул тараптан эле, арка тараптан аткан эмес, рульдан, торпедадан жарылган эмес туугандар. Мыналарын алмашыш. Айырбак арзан эле болот туугандар. Ашып барса бир 2000 сом, 2,5 сом болот да, сомгоч, кыргыз сомуна. Трапичный сиденьяларда мына ушул Corolla'ны да кааласаңыздар ойноп беребиз. Бүгүнкү аукциондо 2021 экен туугандар. Аркасында кыла турган иши жок ушечи. LE комплектация туугандар, минимальный. Стоптору дагы жарылган эмес, так кызың туугандар. Кийинки мына туугандар. Так, мына бул жылы канча болду экен жол тандабасы. Салондор кожаный го бул. 2021 экен туугандар. Infiniti QX80 Infiniti. Старт версияны 99.000 дирхам экен бул. Кожаный салондордо подогрев сиденья туугандар. Климат контроль көрөсүздар. Мультируль. Люкта бар экен, мини люк экен туугандар. Салондордо таза экен. Аркасына келсеңиздер, мына аркаларынан бери таза. Бул каягынан болгон деп атам да. Carfax готовый вариант ба? Готовый вариант экен туугандар. Кимге кызык болсо мына ушундагы ойноп өтүп беребиз. Кыргызстанга кирет туугандар. Бунун азыр 1 минут объему канча болду экен, азыр бир текшерип коеюн. 5 жети. Так. Оба. Объем туугандар. Мына жерден караш керек да. Көрүнбөйт го бул жерден, я.
5-6 eкен. 5-6. 5-6 кыймылдаштын көлөмүндө туугандар мына ушундай Infinity QX80 деген уна. Примерно буну канча утса болот? Азыр 99 дирхам болсо, мындайча айтканда 99 дирхамыңыз, 99 миң дирхам 5, 27 миң доллар, примерно туугандар 30 миң долларларга утса болот. Аукциондончу берип атып. Максимум. Ушунда көрүңүздөр. 2% которсоңуздар бизге ойноп беребиз. Эгер утпай калсаңыздар, акчаңыздарды обратно эле кайтарып беребиз туугандар. Тыйынына чейинчи. Ушундай клиенттер менен биздин договор. Жүрүңүздөр. Бул жакта Forerunner бар экен 2019. Дагы жакшы. Мына Kia Sportage. Көпчүлүк сураган унаалардын бири. Kia Sportage'дин жылы канча болду экен? Carfax артынан экен туугандар. Салондор трапичный сиденьяларда, минимальный комплектация десем болот. Sportage'дин Carfax'ынан арка тарабын кылыш керек. Бунун жылы 2021 экен туугандар. Ушул да таза экен салондор. Кимге кыз болсо бүгүн ойносок болот. 27.500 дирхам, ошондо 7 миң болсо бул жак 8 миң доллардан башталат экен. Примерно 19,5-10га утсак болот туугандар. Carfax болгон жеңил мына. Тартышка кичине жерге крыло бамперди алыш керек целый. Мына капотко жеткен эмес, эмеге жеткен эмес, багажга жеткен эмес туугандар. Көрдүңүздөр, бунун объему 2-4 болот. Дөңгөлөктөр да жакшы. Запасный салып койгон экен. Аркасына өзүнүкүн салып койду. Мына столу да бар экен туугандар. Бирок бул жарабайт. Салондор да таза мына көрсөткөн. Airbag'ын ал жактан шторкаларын аткан капталдарынан. Airbag'ын жарасы жеңил эле туугандар. Кимге ушул Sportage кызык болсо байланышыңыздар туугандар, ойноп беребиз. Өтө жакшы баада. Алдынан дагы иштеге урулган жок мына. Краскасы родной көрүнөт экен туугандар. Жылтылда. Канча миль жүрүптүр бул? Мили көрүнбөйт экен. Жүрүңүздөр туугандар. Кийинки уна Toyota Accord туугандар. Accord, Honda Accord туугандар. Билесиздер, Accordдун сүйүүчүлөрү өтө көп. 2019 жылкы 28.500 дирхамдан. Бул мындайча айтканда туугандар. Так. 8,5 миң доллардан башталып атат стартовый цена. Carfax'на эшиктери болгон, эшиктерди эки эшигин тең тарттырсаңыздар да болот, алмаштырганыңыздар болуш керек. Спортивный вариантта мына ушундай аппак дискаларда алдыңкы модулдарын көрүп атасыздарбы? Өтө сонун. Бул жак эшиктер таза экен. Муну баягы жасап жаш балдар минген экен. Салондорду эле карап койсоңуздар, Ой, плавающий сиденье туугандар. Карбоновый кылып коюптур иштерин. Бизге көрсөтүп кой. Муну примерно ошо 10-10,5га алса болот. Кимге кызык болсо, депозит которсоңуздар ойноп беребиз туугандар. Өтө сонун машина экен. 2019 Кыргызстанга кирет. Капотту ачып азыр бир сыра объему канча экен булардыкы? Илгерки өзүздүклөрдүкү канча болот эле? 2-4 болот эле. Капот ачылбайт го. Açıldı tohumlar açıldı. Так, grup 1.5 болот экен тоғандар. Охо, 1.5 болсо буга растаможкадагы өтө арзан болот. Шуну көрүңүздөр тоғандар. Примерно 10-11ге утса болот. Ошонун аралыгында. Улантабыз дейт тоғандар. Мына жерде Kia Optima бар экен. Мындай мокрый асфальт цветинде 3500 дирхамдан башталат экен. Лобой жок экен, лобой алыш керек экен, целый. Салондор жабык, кожный салон тугандар, максимальный комплектация экен эле да бул. Сүйсүнүп калыптыр. Бияктан салонду көрсөтүп кой, алдын карашылып кеткен. Бундагы тугандар көрсөңүздөр ойноп беребиз. Ушуларды примерно бизде 5,5-6,5 тегерегинде алдасың, аны примерно бир 6га алса болот го дейм. Бирок сыртында урулган жери жок экен да тугандар бунунчу. Ошол жагы жакшы.
Carfax'ın бирок текшересиздер. Каласаңдар жөнөбүз текшерүү бул. Болсочу. На Carfax'ын тартып кой. Жакшы. Kia Optima туугандар. Баягы корейский K5'тардын эле американский варианты да бул. 145.000 миль жүргөн да. 145.000 миль. Бул жакта Kia Rio бар экен. Kia Rio лобойн алмаштырыш керек, капоттарды тарттырыш керек экен бу жака. Бул жагы вандализм туугандар, мындай эскенде. Бу жагына айнек койдуруш керек экен. Алдына мына жерге крыло койдуруш керек. Крыло койдуруш керек болду. Бампер целый алмашат, мына фара алат дегендей. Мотору мына таптаза экен туугандар. Бул жагынан чирс. Примерно бир иши бар да. Азыр элечи. Стоптору жайында экен, мына бир эле стол сыныптыр туугандар. Примерно 500-600 долларлык иши бар. Устакысы мененчи. Лобой алат. Болду туугандар. Жакшы машина, жылы жаңы. Airbag рульдан аткан. Салонду көрдүңүздөр. Ачылбайт экен, арагынан көрсөтүп коюш керек экен. Дискаларды да көрдүңүздөрбү жакшынан. Ушунун примерно 4,5 доллардын тегерегинде утса болот туугандар. Байланышсаңыздар ойноп беребиз. Объем булардыкы групп 1.6 болот, арзан болот. Растамушка дагычы. Мына туугандар. Айда кургур деп туруш, айдай турган мыналардын бири. Так, бул жак өтө эле спортивный варианттар нерде? Гоночный машиналар бар экен эми. Корветто дейби? Кандай уна болуп калды туугандар, Корветто. Carfax. Мына аркаларынан калган фаралары, бампердин ылды. 2023 жылкы 178.500 дирхамдан башталат экен туугандар. Camaro деп коюп элем, деп коет эле. Corvette. Алдынан көрсөтүп койсоңуз, алды өтө сонный көрүнүш. Так, дирхамга чыгарып коюна, ушунча болду. Так, 178.000 дирхамды бөлөбүз, 3,65 көрсөңүздөр 48.000 доллардан башталат экен. Примерно муну 60 эмес, 48 болсо, 50 болсо, бир 55терге максимум утса болот. Салон жаап коет экен, ана мындай. Мотору эмне ягында экен да, Апарып алсак, Оштун жолунда, Бишкектин жолунда өтө катуу айдайбызбы дейм. Шуну да көрүңүздөр туугандар. Жол тандабастар бар мына ушундай. Ылдам авто Дубай. Биз Дубайга келгенбиз. Дубайда машина салып иш кылталы алып, бизге кеңири байланыша берсеңиздер болот туугандар, уну алам десеңиздер. Депозит которсоңуздар, бир 500 доллар которсоңуздар ойноп берет, уткандан кийин машинанын эртеси чыгарганга акчасын полный которосуздар. Эгер машинаны аукционда утпай калсак, депозит которуп, акчаңыздардын бардыгын кайра кайтарып беребиз туугандар, тыйынына чейин. Эч кызалат болбоңуздар. Ылдам авто Дубай сиздер менен.